Москвадагы мекенешим, сиз без пересадка, без посредниксиз ыңгайлуу кирди чыктыгы лоону каалап, бирок ишеничтүү айдоочу таппай жатсаңыз, сизге Шакен мырзаны сунуштайбыз. Күн сайын метро проспект Мирадан жолго чыгат. Жолго чыгар алдында акысыз кара тизмеңизди текшерип беребиз. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, же жок болсо, өзү жасап алып барып келет. Тезмен экрандын астындагы номерлерге чалып, Шакен мырза менен байланышыңыз жана жолго камыныңыз. Плохие новости. Смотрите, с понедельника по четверг включительно будет операция «Эмигрант». Будут долбить так, ребята. Смотри, у нас с понедельника будет мероприятие такое серьезное, всероссийское по мигранту. Будут выворачивать абсолютно все. Квартиры, производство, стройки, ремонты, все, что где есть иностранцы, шиномонтажи, там, мойки, все будут выворачиваться, будут действовать на результат. Все подряд будут. Ассаламу алейкум, бекендестер, арбаңыздар, барыңарга группаларга келип атса керек жана рейд тууралуу. Рейд болуп атат, дүйшөмбүдөн баштап, понедельниктен баштап катуу текшерүү болот экен. Негизи биз МВД өкүлдөрүнөн ар кайсы источниктерден тактадык, рейд официалдуу жок, бирок күчөтүлгөн текшерүү болуп атат мекендештер. Ошон үчүн документтериңерди тууралап жүрүңүздөр. Дүйшөмбү күндөн баштап кийинки жуманын айына чейин катуу текшерүү болот деп атат. Бир нече ошо МВД өкүлдөрү, биз кызматташып аткан МВД өкүлдөрү бул боюнча бир аз өзүнүн комментарияларын айтышты. Бул биринчи ирет жана мигранттарга тиешелүү. Экинчиден болсо, Орусиянын жараны бар мекендештер. Мисалы үчүн Кыргызстандын, анан кийин Россиянын жараны. Ошолор дагы балким жана аскерлик учетко коюш үчүн ошондой бир причина, себеп тапкандай көрүнүп атат. Эми аны расмий айтпайт эч ким. Бирок ошол дагы бирден бир себеби. Ошон үчүн көп баспай, бассаңыздар айлап документтериңерди тууралап жүрүңүздөр. Урматтуу мекендештер, Кыргыз диаспора кеңеши мамлекет тарабынан жана башка уюмдар тарабынан каржыланбайт. Ар бир жасап аткан иштерибиз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн чыгарган каражат менен иш алып барабыз. Ошол себептен жакында Кыргыз диаспора кеңешинин жааматы менен машпара кылып, бир фонд ачууну туура көрдүк. Ошол фондко салымымды кошом деген мекендештер 50 рубль болобу, 100 рубль болобу, андан ашык болобу, баарына ыраазы болобуз. Номерди мен силерге айта кетейин: 2202 2062 1801 1323. Кубанычбек О деп чыгат. Жардамыңыздарга ыраазы болобуз. Силерге ийгилик, аман эсен болуңуздар. Мекендештер кокусунан бир катышуу рейдке түшүп калып, эгерде Сахаров аркылуу депортация болуп кетсеңиз, анда камсанабай эле силердин мекемеңер бар, Кыргызстан бар, дайыма күтө турчу. Кыргызстанда деле жумуш орундары азыр көбөйө баштады. Мисалы үчүн Свия тиккен отраслда айлык маянасы 30 миңден баштап 120 миң сомго чейин иштегенге киши жок. Мисалы үчүн жакында президенттин резиденциясы курулуп атат, ал жака куруучулар жок, Кыргызстанда иштечү киши жок. Асман шаары курулуп атат деп атат, ал жактан Бангладештен, Пакистандан, Өзбекстандан куруучулар алып келип атабыз дейт. Андан көрүшө мекенге барабыз, кызмат кылып жакта иштей берели, камсанабай эле. Абатыбыз бар, ысык көлүбүз бар, мекенибиз бар, чагына бөлөнөт. Сак саламат болуңуздар мекендештер. Жаңылыктар болсо айтып турабыз, кийинки учурунда сак болуңуздар. Көрүшкөнчө.